2017 жыл ыйман адеп жана маданият жылы деп жарыяланды. Бул жарлык Кыргызстандын өнүгүшү үчүн жаштарыбыз адептүү жана ыймандуу, терең билимдүү, сабырдуу болуп тарбияланууга жана өз элинин тарыхы менен маданиятын билүүгө чоң өбөлгө түзөт. Январь айынан бери ушу биздин гимназияда тарбия жаатында ата-энелер менен бирдикте, мугалимдер менен бирдикте, окуучулар менен бирдикте ушу президентибиздин жарлыгы менен аталган ыйман адеп жана маданият жылы учур талабы темасындагы көптөгөн иш-чаралар уюштурулуп турат. Адеп сабагын биздин мектеп окуучулары республика боюнча окуп келүүдө, ошондой эле жогорку класстарда ошо жарандык сабагынын программасынын алкагында дагы ошо адеп жаатында программалар камтылган. Профессор Молдокулов атындагы улуттук компьютердик гимназия Бишкек шаары боюнча жалгыз улуттук мектеп. Көптөгөн окуучулар Кыргызстандын булуң бурчунан келип билим алып жатышат. Андан сырткары мектепте көптөгөн уюмдар бар. Быйылкы жарлыктын алкагында атайын кечелер өткөрүлүп, балдарды ыймандуу болууга үндөп келет. Адеп, ыйман жана маданият жылы деп атпайбы? Ошол жылы болуп калышынын себебин балдарга түшүндүрүп берүү, айтып берүү, ошондой эле коноктор чакырганбыз, ошолор менен талкуу иретинде ошондой турабыз. Жанагы адеп боюнча китеп жазып жүргөн агайыбыз, Аман Кармышаков агайыбыз, ал эми Салаев өскөн агайыбыз болсо, ошол адеп китеби боюнча усулдук китептерди жазып жүргөн агайыбыз менен ошолорду конокко чакырдык. Республиканын жалпы билим берүүчү мектептерде адеп сабагы окутула баштаганына 10 жылдын жүзү болду. Адеп сабагы балдарды ыймандуу болууга, коомдук жайларда өзүн алып жүрүүгө, улууга урмат, кичүүгө ызаат кылуунун жолдорун үйрөтөт. Бекназар 7-класстын окуучусу, ал мектепте жакшы балдарга окуйт. Адеп ыйман жылы балдарга жагып, бардыгы кубанып, колдоп жаткандыгын айтат. Биздин мектепте адеп боюнча сабактар көп өтөт. Анын ар бирине кирип угуш абдан бизге кызыктуу, күнүгө жаңы маалыматтарды билип келебиз. Үйдөн ошо адептерибизди көбүнчө ата-энелерибизге көрсөтүп, өзүбүздүн жакшы жактарыбызды көрсөтүп, жана үйдө эле эмес, эшиктеги коомдук жайларда дагы көрсөткөнгө көбүрөөк аракет кылабыз. Биздин мектепте адеп тарбия сабактары көбүнчө өтүп, азыр өнүгүп келатат. Кыргыз Республикасынын стратегиялык милдеттерин жүзөгө ашыруу, мамлекет менен коомдун күч аракетин түздөн түз адамга, анын руханий дүйнөсүнө, адеп ыйманына жана маданиятына багыттоо максатында чыккан жарлыктын сапары байсалдуу болсун. Айбек Асанбек уулу, Жыргал Суранчы уулу, Кутмантан көрсөтүүсү.